Учурдагы Кочкор районунун акими Курбанбек Камчиевич 2021 ротация аркылуу азыркы кызматына дайындалып, келгенден бери район аймагында бир топ алгылыктуу иштерди жасагандыгы маалым болгон. 2021 25 майда келдим. Урматтуу президентибиздин жаңы жарлыгы негизинде, жаңы кадр саясатынын негизинде 2020 жылы 272 миллион инвестиция тартылган экен Кочкорго. Ал эми 2021 жылы 495 миллион инвестиция тарттык. 2021 жылы биз 2 садик ачтык, 2 мектептин ачылышын жасадык, спорт залдын ачылышын жасадык, 2 ФАП, 2 кичи футболдук аянтчанын ачылышын жасадык. Мунун баарын ошол туура бюджеттин акчасы, бирок чуркап жүрүп, ошону өндүрүп, футбольный полялар болсо грантовый акчаларга салып, инвесторлорго салып, чуркап жүрүп, муну ачтык. Менин быйылкы жылга план. Былтыры 495 миллион инвестиция тарткан болсок, налогтордун сбору боюнча бардыгы 100%дан ашыгы менен жыйналды. Быйылкы жыл болсо менин планым 1 миллиард 700 миллион сом инвестиция тартуу Кочкор районуна. Бул болуп көрбөгөндөй чоң цифра. А на самом деле 2 миллиардтан ашык 3-4 миллиардга чейин тартамын. Учурда аймактардагы жетекчилерди дайындоодо ротациялоо ыкмасы кандай жемишин берип жатат? Бул боюнча Кочкор өрөөнүндөгү Төлөк айыл өкмөтүнүн жетекчиси Табылдиев Сүйүнбек Молдобековичтин пикирин угуп көрдүк. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин жарлыгы менен жарандык кызматчыларды жана муниципалдык кызматчыларды ротациялоо жөнүндөгү жобого жарлыкка кол коюлган. Бул бүгүнкү күндө өзүнүн жемишин берип атат. Ротация менен иштеп аткан мисалы райондогу акимибиз мисалы Курбанбек Камчиевичтин өзүнүн мол тажрыйбасын ушул жакшы жактарын ушул районубузда эл менен иштешүүдө, кызматкерлер менен, жетекчилер менен иштешүүдө өзүнүн оң жагын көрсөтүп жатат да бүгүндө. Эми бул ротациянын негизги өзүнүн максаттары болуп, өз билгендей эле ошол негизгиси бул көз карансыздык. Же болсо мурун кандайдыр бир адамдык факторлор менен бир тууган тушкандык, жора жолдоштук бир кандайдыр топтор менен иштөөгө мындай бул мыйзамдын аркасында бөгөт коюлду да. Биздин районубузда да бул өзүнүн жакшы иштерин берип атат. Мисалы акимибиз Курбанбек Камчиевичтин дагы ошол айыл өкмөттөр менен, жетекчилер менен иштешүүдө, жана коомчулук менен иштешүүдө бир кандайдыр бир элдин негизги көйгөйлөрүн чечүү боюнча мындай жакшы жолдорго салынды деп айта алам. Буга чейин кандай иштер аткарылды? Алдыдагы жылдарда кандай перспективдүү пландар бар? Бул боюнча Кочкор районунун акими Курбанбек Камчиевичтин өз оюн уктук. Мына быйыл эле 10 ФАП курган атабыз, арабтардын фонддорунун акчасына. Муну эми Бишкектеги Кочкордун кыйын кыран агаларыбыздын жардамы менен тартып атабыз. Ал киши суранган менин атымды атабагыла деп, ошондуктан атабай атам. Арабтардын ар кандай фонддордун жардамы менен 10 ФАП грантовый акчага курабыз. 2 ФАП бүгүнкү күндө чатыры жабылды, бул Шамшы жана Акжар айылында. Жакында дагы үчөөсүн баштайбыз. Келишимдер түзүлгөн, каражаттары чечилип атат. Жылдын акырына чейин дагы 5 айылга 5 ФАП курабыз. Андан сырткары башка фонддордун жардамы менен теңдикке 1 ФАП курабыз. Анан мына Кыдыралиева мектебинин алдына жакында эле Казакстандан Алмасиди деген фонд келип кетти. Булар менен сүйлөшүп 1 ФАП менен 100 орунду детсад 70 сотук жерге документтерин иреттеп атабыз. Азыр токтомдорун чыгарып эле барып кайрылсак, буларда проектиси даяр. Муну биз 200-300 орундууга чейин чойсок болот. Себеби аябай мындай проекти современный чоң экен. Двухъярусный кроваттарды койсок, бул автоматически 250-300 орундуу садик болуп калат. Андан сырткары мына Кара тоонун жолуна кетип атканда эски көрүстөн болчу. Билсеңер керек, бул жерди эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, азыр тегиздеп койгонбуз. Бул жерге арабтар менен сүйлөшүп 2 миллион долларга чейин бул жактагы Нарын областындагы эң кооз мечитти тургузган атабыз. Быйылкы жылы буюрса курулушун баштайбыз. Андан сырткары мынау Аккыя айыл өкмөтүндө 2,9 гектардын трансформациясын соцкарадокко даярдап атабыз. Бул жердеге дагы арабтар менен сүйлөшүп атабыз. Бул жерде Акылбек Сөнбекович да жардам берип атат бизге. Буюрса ал жерге жакшы бир соцкарадок, мечит, ФАП, ошол үйлөрдү курган аракеттерди жасап атабыз. Токтомдору жакын карада бүтөт. Андан сырткары мына Кара тоо айылына кетип атканда көпүрө бар, билесиңер. 75 миллионго тендер уткан экен. Көпүрө аварийный состояниеда.
2017 жылы тендерден уткан. Мен 2021 келдим майда. Ошого чейин 10 миллион сомдон ашык каражат которулган, бирок 1 сомдуктагы объем работы жасалган эмес. Мунун подрядчиктерин 2 ай издедик. Бул Алматыда казактар экен, казак туугандар экен. Ал эми субподрядчик болсо Минтранстын бир управлениясы экен. Башкармалыгы. Алардын жетекчисин тапканыбызда ковид менен ооруп калганбыз деп 2 ай ошону менен жок болду. Анан былтыркы жылы жылдын акырына чейин 8 свайын куйдурдук. Мындайча айтканда 15-20 миллион сомдук жумуш жасалып калды. Азыр дагы булардын биздин карызы дагы бир свайдын акчасы карыз. Алардын ошол мекемеси реформа жүрүп, жаңы жетекчи шайланып туруп, буюрса кийинки жумадан 9-свайды баштаган атат. Биз айттык, силер свайды карзыңарды освоение кыла бергиле, анан калганын биз каржы министрлигинде өкмөткө барып, кабинет министрге барып, калган каражатты чечебиз деп. Эми ушундай жумуштар жасалып атат. Анан быйылкы жылы бүтпөй калган мектептердин 3-өөнө каражат бөлдүрдүк. 27 жылгы курулган мектеп экен, 5 миллион бөлүнүп фундамент эле бүткөн экен. Анан былтыркы жылдын акырында 5 миллион бөлдүрдүк. Азыр 5 миллион бөлдүрдүк, азыр курулуш иштери болуп атат. Аракөл мектебинин где-то 15 миллиондай остатыгы бар экен. Анын баарын быйыл өндүрдүк. Мына быйылкы жылы Аракөлдү бүтөт. Жана Аккыя, Сарыбулактагы Аккыя айылындагы бүтпөгөн мектептер быйыл толугу менен бүтөт. Жана ошондой эле Кара Суу айылындагы чоң спорт зал быйыл толугу менен бүтөт. Андагы калган акчаларын өндүрүп алдык. Буюрса жакында ал спорт залдын ачылышын жасайбыз. Чолпон айылындагы элдердин сунушу болгон, суранып. Ал боюнча дагы биз инвесторлорду карап атабыз. Жылдын акырына чейин азыр ачыгын айтайын, арабтар менен аябай жакшы контакт түзүп алдык, жакшы мамиле түзүп алдык. Ойлойм, ал бала бакчаны да курабыз биз. Анан Мантыш айылындагы да спорт зал ачтык. Өзүңөр билесиңер, аны жеке ишкер Майрам Байтерекованын каржылоосу менен өтө бир современный, жакшы бир спорт залын ачтык жакында. Ушундай иштер такай эле болуп атат. Анан эң негизгиси мен бул эки маалыматты эч жерде айтпай жүргөмүн, себеби ушул капсула таштагандан анан айтайын деп. Кара Суу айыл өкмөтүнүн орток айылына 100 гектарга Кудайым буйрса чоң супер современный мясокомбинат салабыз. Муну малазиялыктар салат. 14 малазиялыктар мындан 3 ай мурда келген, 3 ай 4 ай мурда. Биз түнкүсүн тосуп алып, ошол жерин көрсөткөнбүз. Түнкүсүн саат 11-12де талаада, ээн талаада чатыр куруп, МЧСтин широкий экран коюп, компьютер менен слайд кылып, бүт түшүндүрүп, курса болот, территория чоң, мал көп, малдын көбөйтүшүн жолу, анан сооданын кантип кылышын жолун баарын сүйлөшүп отуруп, аларды ынандырганбыз. 3 жолу келип кетти. Чакында 4-чү жолу келет. Буюрса ТИОсу башталып, ал жерге $50 миллион 100 миллион долларга чейин Кудайым буйрса мясокомбинат курган атабыз. Бул эми долгий процесс, сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эң негизгиси жерлерди ченеп кетишти. Азыр проектчисин чийип ошол жерге ылайыкташтырып отургузуп атат. Андан кийин дагы бир чоң проект, бул $300 миллион проект. Бул Орто Токойго күн энергиясын иштетүү боюнча ишкерлер келип атат. Азыр бир раунд сүйлөшүүлөр жүрдү. Кийинки жумада экинчи раунд сүйлөшүүлөр болот. Азыр жерлердин контурларын аныктап атабыз. Буйрса мен ойлойм, ал жерге дагы 400 гектарга $300 миллион проекти, бул жактан 100 миллионду тартсак, бизде мүмкүн Кочкор району дотациядан чыгып кетиши да мүмкүн да. Ошол эле убакта жеке ишкерлерге, бизнеске 30 гектар жерди трансформациясын жасап бердик. Быйылкы жылы мына июль айынан баштап бизге 3 кичи кез курулушу башталат. 12,5-13 гектардай трансформация кылып бергенбиз. Семизбел айыл өкмөтүндө 3,5 гектар жерге кирпичный завод бүгүнкү күндө сууларын алып кирип, заборлорун тосуп атат. Буйрса эмеректерин жыйнап атам дейт, курулуш иштерин алдагы баштайт. Андан сырткары мына жаңы жолдо 9,5 гектар жерге форель өндүрүүчү чоң завод курулган атат. Мунун проекттин стоимости $6 миллион 600 миң. Бул дагы жакынкы арада, ушул июль айларынан курулуш иштери башталат. Бул жерде курулуш учурунда 150 киши жумуш менен камсыз болот. Ал эми курулуш бүткөндөн кийин на постоянной основе 120 киши иштейт. Анан өндүрүү форель жылына 1000 тоннадан 5000 тоннага чейин форель өндүрүлөт. Андан сырткары 1 гектардан, 2 гектардан, 5 гектардан 10дон ашык форель өндүрө турган ушундай кичи ишканаларды ачканга шарт түзүп, жеке ишкерлерге жумуш орун түзгөнгө, налог түшүргөнгө, районду дотациядан чыгарганга
колдон келишинче мындай салымыбызды кошуп аракет кылып атабыз. Эми Усубалиевдин эстелиги боюнча ушу келип эле биринчи Усубалиевке Куран окутуудан баштадым. Нарындын бардык райондорунан 15-тен 20-дан жана Бишкектеги нарындыктардын аттуу баштууларын чакырып бул жерде Куран окутуп өзүм сунушумду айттым. Баары колдошту. Анан биринчи ушул проектисин чийдирдим. Анан кийин инвестор издедим. Элге марафон жарыяладым. Элдин болгону 473 000 жыйналды. Миллиондон ашык Кочкор районундагы мамлекеттик мекемелер жыйнап беришти. Эң негизги спонсорубуз Майрам эжеке болду, Байтерекова. Майрам эже жеке ишкер. Ал өзү атайын чакырып Бишкекке, мына сиз ушундай биздин атабыз мамлекетке аябай чоң салымы бар. Турдакын Усубалиевичтин арбагы ыраазы болсун, мына ушундай жакшы баштапсыз, мен каржылап берейин деди. Мен макул дедим. Ал эже 4 миллион сом берди. Мен өзүм жанынан 2 миллиондун төгөрөгүнө каражат коштум. Анан Россияга барып, Россиянын литейщиктеринин президенти Иван Дубровин менен жеке сүйлөшүп, анын цехине барып көрүп, ошол жактан бронзага куйдуруп келдик. 1300 тонна салмагы 1000 жылдык гарантиясы менен татынакай кылып, мына колдон келишинче кошумча трибунаны кошуп, мына салдырып, ачылышына жалпыңар билесиңер, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү келип ачып берди. Мына администрациянын алдындагы Исакеев көчөсүн өтө жакшынакай бир иретке келтирген аракеттерди жасап атабыз. Бүгүнкү күндө проект даяр. 3,5 миллион сомго проекттин сметин документациясын түздүк. Бул акчаны өзүмдүн өнүктүрүү фондунун эсебинен каржылап атам. Бүгүнкү күндө проекттер даяр. Кочкор айыл өкмөтү бул проект боюнча тендерди жарыялады. Бул жерде эми айырмасы бул көчө Кудайым буйрса 31 августка ачылышын ачабыз деп ниет кылып аракеттер жасап атабыз. Ушундай көрүнүштө болот. Эми моундай жолдун эки четине тең кооздолгон өзүнчө столбалар жасалат. Анан могу экөөнү бириктирген моундай зымдар коюлуп, кыргыздын орнаменттери түнкүсүн дайыма жанып тура турган болуп көрбөгөндөй кооз көчөгө айландырабыз. Моундай көрүнүштө болот приблизительно. Бул жерде өзүңөр билесиңер, биздин көчөдө тротуар жок экен. Ошондуктан администрациядагы өзүбүздүн заборду 4 метр кийребиз, жана ошондой эле жолдун арка өзүндөгү мамлекеттик мекемелер дагы территорияга кызыл линияга чыгып кеткен. Ошондуктан алар дагы 3-4 метрден кийрет дагы. Бул эми түнкү көрүнүшү. Бул жерде жол менен тротуардын ортосуна лотоктор коюлат. Андан кийин тротуар коюлат, моундай жашылдандырылат. Мындайча айтканда, азыр мындай чыгып байкасаңар администрациянын алдында тротуар деген жок. Эми элдер, биздин балдарыбыз, мектеп окуучулар кенен басканга кооз тротуарларды жана эстеликтин астындагы моундай кооздолгон ушундай кооз кылып жасаганга аракеттерди көрүп атабыз. Кудайым буйрса, бул проектти тендер жарыяланган. Мен аябай ниет кылып атам. Буйрса 31 августта Кочкор районунун элине болуп көрбөгөндөй жакшынакай бир жакшы самалык майрам тартуулайбыз деп ойлоп атам. Мындан сырткары райондо көптөгөн ирригация боюнча жумуштар жасалып атат. Жалпыңар билесиңер, быйылкы жылы ар бир УОСко 20 миллион сомдон каражат бөлүнгөн. 20 миллионго биз ошол 15-16 жылдан бери Кочкор районунда тазаланбаган Шамен каналын, бүт айылдардагы чоң кичи каналдардын баарын тазалап алдык. Андан сырткары дагы 13 миллион каражат бөлдүрдүк бюджеттен. Буга дөң алыштагы Талабулак айыл өкмөтүнө дөң алыш айылына, Кара Суу айыл өкмөтүндөгү ошол Кара көлгө, Сөөк коктусуна, 3 суу сактагычка жана ошондой эле Кош дөбөдөгү Аңгисайга 4,5 километр канал куруу үчүн проект сметин документациясын быйыл бүтүрөбүз. Буйрса, мына эгерде ушул 3 суу сактагыч менен каналдын проект сметин документациясын бүтүрүп, курулуш иштерин бүтүрүп алса, акча каражатын ар тараптан таап, Кочкордун ирригация маселеси 100% чечилет. Быйыл эле ушул ирригация боюнча июль айында Шамшы айылында 600 миллион сомдук суу сактагыч курула башталат. Буйрса, мындайча айтканда, ирригация боюнча биздин район бир топ эле жакшы бир ийгиликтерге жетишип атабыз да. Айыл өнүксө өлкө өнүгөт. Жалпылап айтканда, адам үчүн ыңгайлуу жашоо шарттары түзүлсө, эл элетти байырлайт, элетти өнүктүрөт. Дал ушундай элетти өнүктүрүүгө бар күчүн сарптап иштеп жаткан Курбанбек Камчиев Камчиевич Текайга иштерине ийгилик каалап узадык.